Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Көгөйдөн там сатылып атат. Жанында участогу менен, сарайы менен, үйдүн ичинде шарттары жакшы, туалет, санузел, 6 бөлмөлүү. Үйдүн участогу 15 сотых, жанында участогу 15 сотых, жалпы 30 сотых. Ичинде сарайлары менен, алма багы менен кыскасы көрөсүздөр, видеодон алыстабай туруңуздар. Дареги ориентир боюнча Көгөйдө архивден киресиздер. Солго киргенде эле акыркы көчө Кеңколго келип эле асфальт көчөгө кайра күн батышты көздөй жүрүп келгенде эле сол жак бетте ушундай рис менен тосулган үйдү көрө аласыздар. Так дареги Кеңкол 66, бул жагы Кеңкол 68. Бисмилла, мына туугандар, караңыздар, кененин караңыздар. Аябай кенен. Мен биринчи сарай жагынан баштайын, анан үйдүн ичин тартып берем. Бул сарайы дагы узун экен. 5ке 20 болуп салынган. Сенабалдары менен бул жерде дагы чөп жыюучу навес. Бул жерге эле 1000 түп атат дейт. Сарайдын экинчи кабатына дагы 1000 түп атат дейт. Сарайдын ичинде суулардын баары киргизилген. Мал бакканга аябай эле караңыздар, ыңгайлуу. Мына караңыздар, акурлардын баары даяр. Лотоктору, жерлердин баары стяжкаланган. Аябай жакшы сарай экен, туугандар. Бул жагында караңыздар, күндүзгү тура тургандагы орундуктар жабылган, акырлары цементтен. Бул жагында дагы кой короосу менен мынакей. Огородун караңыздар, кенен. Бул жакта бир 18 түп алма бар экен. Ошондой эле 5-6 түп кара өрүк бар экен. 6 түп алмурут бар экен. Бул жагына караңыздар, каалагандай сарай салып мал баксаңыздар да ыңгайлуу, же болбосо клубника, малина тиксеңиздер, алма тиксе дагы мына огороду дагы аябай кенен. Жана ошондой эле бул жагында складдын ичинде погреби да бар экен. Бул жактан алма үзүп, картошка, алма сактаганга да ушу кенен. Аябай жакшы кылып погреб салган экен. Бул жагында гаражы, ошондой эле эшиктин алдыдагы навес жабылган. Бул жагында очокканалары. Бул жагында атайында эткана жасаганбыз дейт, караңыздар. Мындай сеткадан кылып, мышык кирбей турган кылып, мына жакка полкасы, эч кандай кире албайт экен керек болсо. Банясын баары иштейт дейт. Баняларын баары, печкалары дагы жакшы дейт. Тоокканасы, навес, тооккананы да утепление кылып койгонбуз дейт. Тооктор үшөбөсүн деп. Үйдүн ичине киребиз, анда эмесе. Көгөйдө инфраструктура мектепке жакын, маршруткалар тынбай каттайт. Анда эсиңиздерге салып коеюн. Райондун центри жакшы жерде. Талас шаарына да жакын. Бисмилла. Киргенде эле прихожийден түз. Душевой азы, мынакей, унитаз, ичин баары кафелденген, суулар киргизилген. Андан кийин эле коридор. Коридорго да кол жуучу ракайна коюлган. Коридордон сол тарапка бул жакта кухнясы, кухняга дагы суу киргизилген. Бул жагында печкасы. Отопление бар. Коридордон от жагат экен, мына караңыздар. Үй жылыйт, ошо менен катар эле бул жакта печкага дагы тамак жасай берет экен. Кышында менин оюмча ошол жака тамак жасаса бир кыйла токко дагы үнөмдүү болот. Коридордон түз, бул жака зал. Залдын кененин караңыздар. Үйдүн сырты мындай чакан көрүнгөнү менен үйдүн кенендерин караңыздар. 6 бөлмөлүү. Залдын да чоңу болжол менен бир 4,5 бир 7 метр. Андан кийин коридордон оңго бул жерде бир холл экен. Холл деле кенен. Холлдон солго бир бөлмө. Адан оң жакка дагы бир спальный бөлмө. Контрамаркада бар экен, мынакей караңыздар. Андан кийин холлдон дагы бир эшик, бул жакта балдардын уктоочу бөлмөсү. Мына туугандар, өзүңүздөр да келип көрөсүздөр. Баасын $52,000 сурап жатат. Үй издеп жүргөндөргө да жөнөтүп коюңуздар. Өзүңүздөр да саудалашып, вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр. Видео лайк басып коюңуздар.